Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен Москва жана Россия жаңылыктары 8-регион маалымат борбору биздин каналга катталып, жаңылыктарга биринчилерден болуп күбө болуңуздар. Samolyot meselesi boyunca günüge söyleşip atabız. Buna buyursa jetisinde samolyot anıktalıp 200 orunduk samolyottu 400 orunduk dep Bişkek'e uçak. Al mesele bunun 17'si maydanda o jetke turgan adamlar yazılıp konukta küttü. Onun içinde hoş uçak buyursa. 14'ünde Bişkek'e uçak. O sebepten bu yerde bundaydı. Eğer biz sizleri kalabatasına Kırgızistan'a geteyiz de. Ben tuğra düşmem sizlerdi. Bizdeler sizlerdi karmalayla. Halen ayın barınlar gelse Kırgızistan'a bara vergile. Ataneler benen, babalıkları benen uçurasıp barasınlar ve gelesiler ve özüne çekesiler. Bırak bugünkü günde Rusya'nın asmanı cavı, atayın arı bir uçak boyunca Rusya'nın ökmötü toktum kavlalıp bizge ulsat verip atar. Dağı rahmat, Rusya'nın birliği bardık mesele boyunca bizi kolduk, keskenге hareket kılıp atar. Jana biri olmay kalmadı. Oşon üçün buyaktan bölük tuğança süreçti. Soğanlar mınday. Hazır fiyakta qarab şulda atqanlar негизги себеп bizde adamlar жетишти. Ошон үчүн. Мына чечим кабыл алдык. Ya. Эң негизги себеп паспорт улантуу маселеси бул киши жетишпей атат. Коронавирус менен ооруп калгандар бар. Ошого карабастан биз иштеп атабыз бүгүндө. Бир дагы элчилик Москвада иштебейт. Ошону түшүнсөңөр, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына паспортты март, апрелден бери чечебиз деп чечип бердикпи? Улантабыз деп. Мына чечти. Президент Сооронбай Советский өзү киришип алып, өзү контролго алып бул маселени күнүгө көзөмөлдөйт. Биз болсо иштеп атабыз. Азыр мен айттым. Бүгүндөн баштап 8-ден 8-ге чейин иштейт. Дагы 4 кишини кошуп атам. Дагы окошкогачы. Анан 5 перерывы. Мына ким? Ооба, ошону түшүнгүлө. Эртең дагы бүрсү күнү дагы бир 3-4 күн ана волна түшөт. Анан дагы бир силерден айтып коеюн. Мунун баарысы силер үчүн бекер жазалат. Ошон үчүн биз атайын ошондой кылдык да. Анан башка жана метро, тияк-биякта аферисттер биз жазай коелук, кичине тыйын бере койгула деген ишенбегиле. Ал атайын жанагы справка ак кагаз көрүнгөнү менен аякта эмеси, защитный эмеси бар. Мындай көрсө, уктуңар да, атайын защитный пленкасы бар. А загранпаспорт маселеси жок. Ушу бүгүн эле сразу печатталып чыгып кетесиңер, уже эме жүрө бересиңер. ID картка справка берилет. ID картка справка берилет. Ушу эме жылдын аягына чейин 31 декабрга чейин улантылат. Анан сиздерге айтып коеюн, күтүп жүрө бербей, эгерде баягы жылдын аягын күтүп жүрө бербей, шарттар болсо мына жолдор ачылат буюрса 20-июндан кийин. Ошондо үй жака барсаңар сөзсүз паспортты, загранпаспортты бияктан алмаштырсаңар болот, ID картаны Бишкектен алмаштырыш керек. Мыйзам ошондой. Аны биз ошол себептен урматтуу мына көбүнчөсү жаштар экенсиңер, биздин уландар, кыздар, мен сиздерге айтып коеюн, кичине сабырдуулук кылсаңар. Биз баарын аракет 17 мартта штаб түзгөндөн бери биз күнү түнү иштеп атабыз. Балдарыбыз аэропортторго, хостелдерге ушундай топтолгон кыргыздар ооруп жаткан жерлерге тамага жеткизип алып ооруп калды. Ошого карабастан биз иштеп атабыз. Анткени биз баарыбыз
ел үшін, сілер үшін, мамлекет үшін абыройын сақтап, қырғыздарды ұят қылбай істеп жүрөбүз. Сілерден дағы сұрамыз, сілер дағы іште сабырдуулук кылсаңар, буюрса бардығы жақсы болот. Бұл апаттан біз тәртіп менен, сабырдуулук менен, ынтымак менен чыгып кетебиз. Эми кимдин суроосу бар? Менде басыла берет. Басыла берет. Паспорттордун мөөнөтүн узартуу, справка берүү акысыз негизде жүргүзүлөөрүн жана Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы төмөндөгү мекемелеринде гана жасалаарын өзгөчө эскертип кетебиз. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги Москва шаары, Екатеринбург шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугу, Новосибирск шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугу, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин Санкт-Петербург шаарындагы кеңсеси, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин Красноярск шаарындагы кеңсеси, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин Владивосток шаарындагы кеңсеси, Кыргыз Республикасынын ички паспорттору бар жарандарына дипломатиялык өкүлчүлүктөрдөн паспорттордун мөөнөтүнүн узартылгандыгын тастыктаган атайын коргоочу белгилери менен маалымат берилет. Паспорттордун мөөнөтүн узартуу 2020-жылдын 1-июнунан баштап Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинде башталат. Бишкекке Индиядан 16 кыргызстандык кайтып келди. Манас эл аралык аэропортунда Air India авиакомпаниясынын Дели Бишкек каттамы боюнча чартердик авиа рейсин тосуп алышты. Бул каттам Кыргызстандан Индиянын жарандарын чыгарып кетүү үчүн Индия тарабы менен уюштурулган. Индия тарабы менен жетишилген макулдашууга ылайык бул рейс менен 16 кыргыз жараны кайтып келди. Учурда бардык кайтып келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. Дүйнөдө коронавирус инфекциясынын пандемиясынан чегаралардын убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөлөрдөн Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруунун алкагында жүргүзүлгөн иш улантылды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстандагы жыштыкты аксонсуз бекер алган казакстандык компаниянын өкүлдөрүн кабыл алган. Чек арада чатак чыгып, жүк ташуучу машиналар Казакстанга өтө албай чакырымдап тизилип турат. Бюджет тартыштык абдан чоң. Премьер-министр болсо тергөөгө кийлигишпейин деп убактылуу эс алууга кетти. Тарых музейи ТЭЦ сыяктуу коррупциялык иштер жылдап тергелип жатат. Эмне бул иш бир жумада эле тергелип бүтөбү? Же бир жыл бою тергөө созулса, Кыргыз эли бир жыл өкмөт башчынын ишке чыгышын күтөбү? Арыдан бери болуп чечкөндүү кадамдар керек. Азыр свайы деп коргогон менен болбой калды бул жага. Менде күч органдарына дагы бир конкреттүү суроо. Жакында Казакстандагы Верный Капитал инвестициялык компаниясынын жетекчиси, Билайындын кожоюндарынын бири Эрлан Оспанов жана Билайындын Кыргызстандагы жетекчиси Евгений Кражан премьер-министр Абылгазиев менен жолугушкан. Билайындын чоңдор менен өкмөт башчы жыштыкты сүйлөшпөсө, кайсы темада сүйлөшүү болду? Эмне үчүн жолугушуу коомчулукка чагылдырылган жок? Өкмөт башчынын кимдерди иш убактысында кабыл алганы ачык болушу керек да. Ошол жолугушуунун протоколун, хронологиясын элге жарыялап койсоңуздар. Эмне тууралуу сөз болду албетте. Билайындын өкүлдөрү менен төө бурчак же футбол жөнүндө сөз болмок беле. Эмне үчүн так ушул жыштыкты аксонсуз бекер алган компаниянын өкүлдөрүн премьер-министр мырза кабыл алган деп жазды Жанар Акаев Facebook баракчасында. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арага чектеш айылдарындагы тургундардын ортосундагы чыккан окуя боюнча маалымат. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Чечме айылынын жана Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыккан окуя боюнча Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жергиликтүү бийлик органдарынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн укук коргоо органдары тарабынан биргелешкен кайгылуу күзөтүүнү жүргүзүү чечими кабыл алынды. Окуя орун алган учурдан тарта Кыргыз Республикасынын өкмөтү коопсуздук чараларын күчөтүп, жеринде чыңалууну жана конфликттин курчушуна алып келбөө боюнча жалпы координация жүргүзүп, жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарына тиешелүү тапшырмалар берилген. 1-июнда тараптар сүйлөшүүлөрдү улантат, жергиликтүү элге коомдук тартипти сактоого жана чек ара кызматташтыгы менен коңшулук алаканы бекемдөөгө багытталган түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Тургундар конфликт болгон аймактан чыгып кетишти. Кырдаал салыштырмалуу турукту. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.